Кангелдиева Айнура Муратбековна Ак Суу районуна караштуу Ичкежиркез айылында Адинстанбек орто мектебинин тарых мугалими болуп иштейм. Биздин үй-бүлөдө согуш өтө терең кайгыруу менен чоң энемдин турмушу өткөн. Чоң энем Көбөкова Кымынай жана чоң атам Көбөкова Ыбырайым. Чоң энем менен чоң атам Пионер айылында түтүн булатып жашап турган кезинде каардуу согуш башталып, ошол согушка чоң энем 3 жаштагы кызы Жекшакан менен калып, жана ошонун боюнда бар болчу. Боюндагы баласы чарчап калган. Тайтам 1941-жылы согушка кетип, 1942-жылы 26-августта каза болду деген кабар келген. Бирок Тайтам 2-3 жолу кат жазган экен. Эң акыркы катында тайнемем жазган экен. Менин жан ардактуу үй-бүлөм жана жубайым Кымынай, кызым Жекшен аман-эсен турасыңарбы, барсыңарбы? Айыл апа тынчпы? Мен болсо алыскы орус жеркесинде өз мекенибизди коргоп жүрөм. Кымынай, Жекшенди жакшы кара. Жекшен чуркап тамтың басып калдыбы деген. Ата-энемди жакшы кара деп ошентип аманатыңар менен мен Ыбырай деп ошо бойдон Тайтаман кат келбептир. Тайнем болсо тылда, кырманда, апийимде иштеп, эмне жумуш болсо ошо тылда бүт жумушун жасап жүргөн экен. Ошентип тайнем боюнда болгон баласы да чарчап калып, өзү кызы Жекшакан экөө оокат кылып жүрчү экен. Күн ошентип Тайтам жөнүндө сурап калганда, каяка кеткенин, каяка келгени боюнча дайынсыз болуп жүрдү. Жок дегенде өзү кызы да Жекшакан эне болсо, ал дагы атамдын каяка барганын, кайсы жерде жүргөнүн билсем жакшы болмок дейчи. Бирок ошентип жүрүп эле өзлөрүнүн көздөрү өтүп кетти. Чоң атам Касым дагы атамды издеп, Тайтамды издеп барбаган, военкоматы калган жок. Ошентип мен ар кайсыга запрос берип атып, Тайтамды каяка кеткенин, кайсы жерде экенин былтыр таптым. Тайтам Казак ССРнин военкоматы менен кетип, Смоленск шаарындагы 728-аткыштар полкунда кызмат өтөп, 1942-жылы 26-августта катуу салгылашууда каза болгон экен. Сөөгү Смоленск шаарына коюлган экен. Мен кичинекей кезимде чоң атамды ичип жүрүп, чоң атам менен ар кайсакта жүрүп, көптөгөн санжараларды үйрөнгөм. Бирок чоң атам мага өлөр алдында кичинекей бир папка берген. Ушуну кызым изилдеп, ошону аягына чыгар деп. Башын чоң атам баштаган. Ошентип мен кичине жаш кезимде балалыгым менен эч нерсени билбей эле өзүмдүн книжный полкама коюп койгом. Согуштун 76 жылдыгында мектебибизде, биздин Адинстанбек мектебинде чоң семинар болуп, мектеп директору жана мугалимдер мага тапшырма беришкен. Ул ата мекендик согушка катышкан аталардын сүрөттөрүн толуктап, тактап кел деп. Ошонун негизинде мен Ичкежиркез айылындагы согушка катышкан аталардын өмүр баянын таап, сүрөттөрүн таап, кээ бир сүрөттөрү жок болгондуктан кээ бирди мүрзөлөрдөн барып тартып аталардын сүрөттөрүн, болбосо запросторду берип жиберип атып, аталардын өмүр баяндарын, сүрөттөрүн топтоп алдым. Тоо этегинде жайгашкан Ичкежиркез айылында 105 адам согушка кетип, анын 58-и кайтпай калган, 38-и кайтып келген. Ар бир атанын өмүр баянын изилдөө менен биз өзүбүздүн мектебибизде учкун изилдөө отряды түзүлгөн. Ошо изилдөө отрядынын жардамы менен жеңиштин баасы кымбат деген биз китеп жазып чыгардык. Ошондой эле ушул изилдөөлөрдүн негизи менен Советский айылындагы каралбай калган 2 ранбоецтин эстелигин да таап, биздин жеңиш поисковый движениясы менен анын жетекчиси Светлана Лаптеванын жардамы менен ошол эстеликти жасап, кайра жаңылап куруп жатабыз. Ошондой эле биз жеңиштин баасы кымбат деген китебибизди 50 тираж менен чыгарып, ар бир элге таратып бердик дейбиз. Бирок бул биздин таратып бергенибиз кийинки муундарга белек болуп калат деген ойдобуз. Ошондой эле Ул ата мекендик согушка менин үйүмө Кангелдиев Абылкасым чоң атам да катышкан. Чоң атам 1941-жылы 22-июнда
Уктап жаткан жерден элдин тынч уйкусун бузган Барбарос деп аталган планы менен фашисттик Германиянын советтик жерге кол салган кандуу согушка чоң атам да катышып, Сталинград алындагы салгылашууга катышкан. Өзү эки жолу жарадар алган чоң атам. Ошондой эле өмүр бою өзүнүн көп жылкы өмүрүн Москванын президиумда котормочу болуп иштеген. Урматтуу мекендештер, сиздерди согуш тууралуу менин окуям марафонуна катышууга чакырабыз. Бул v.kd сайты менен Кыргызстандын Наша Победа биздин жеңиш кыймылынын Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин жана Кыргыз Республикасынын архив агенттигинин колдоосу менен уюштурулган акция. Бул согуштун катышуучулары тылда эмгек кылгандар, улуу ата мекендик согуштагы жеңишке Кыргызстандын эбегейсиз салым кошкондугу жөнүндө эскерүү марафону. Акцияга катышуу үчүн биздин студияга ар кандай курактагы жана кесиптеги адамдар келсе болот. Ар бир үй бүлөдө улуу ата мекендик согуш тууралуу эскерүүлөр сакталган. Эгер ошондой окуялар тууралуу бүтүндөй өлкөгө айткыңыз келсе, биз сизди күтөбүз. Ал эми баатыр аталарыңыз тууралуу маалыматыңыз жок болсо, анда Память народа мемориал порталдарына аталарыңыздын аты жөнүн толук жазып маалымат алсаңыз болот. Эгер бул ишти өз алдынча кыла албасаңыз, анда Вечерний Бишкек гезитинин редакциясына кайрылыңыз. Байланыштар төмөндө келтирилген.